Саламатсыздарбы? Артель Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз кыргыз элинин эмгек сиңирген артисткасы Гүлмира Турсунбаева эжекебиз менен маек курмакчыбыз. Ал эми биздин Артель Медиа YouTube каналына жазылганды унутпаңыздар. Кызыктын баары алдыда. Кеттик. Азыр ойлосом эң эле бактылуу күндөр бул балалык экен да. Мен күлүп калам, сен бир жомоктой эле болуп калды. Илгери бая Союз учурунда дегендей. Нарын шаарында чоңойдум. Көчөбүз балага толуп калчу эле да, ар балалыкты ойлонбой туруп тандайт элем да. Муну жоктобойм деле. Айтып калам, тег 10 кишинин жок дегенде жетөө таанып калды дегендей маданияттуу Элвиста. Ушу суроо өтө татаал суроо да магачы. Театрда мен, например, күндө көрүп, анын реакциясын көрүп каткырасың. Сенден башка бул оокат жасалбаганы билгенден кийин негизи жалкоорок мында тигил площадкага чыгып эме кылып атсак, биринчи айтканда Асема күлүп, бул айылдын эң эле маданияттуусу биспиз. Биз жада калса этти бычак вилка менен жейбиз. Дайыма. А мен үчүн келе берет да. Эми кечирип койгула, мен кээ бир сөздөрдү орусча сүйлөйм да. Злопамятный эмесмин, ушунун кыргызчасын эметпей атпайм. Биринчи эле балалык чагыңызга кайрылгым келип турат. Бала кезиңиз бактылуу күндөр менен өттү эле же оор күндөр менен өттү эле? Азыр ойлосом эң эле бактылуу күндөр бул балалык экен да. Мен күлүп калам, сен бир жомоктой эле болуп калды. Илгери бая Союз учурунда дегендей. Союз учурунда өстүк. Өзүм болсо Нарын шаарында чоңойдум. Ал учурда кыштай эле тизеге чейин кар жаачу эле, мисалы кышкы убактын алсакчы, чаналарды сүйрөп алып эле эки тоонун ортосундагы шаар, өзүңөр жакшы билгендей, анан бирөөнү кызыл тоо, бирөөнү жалпак тоо деп атачу элек да. Анан ошо жалпак тоого барып, бала кезибиз ошо үшүгөнүбүзгө карабай, анда үшүгөн эмне экенин деле билген жокпуз да, ошо чана тээп жүрчү элек. Азыр эми барып бая жалпак тоо, атка конгон жалпак тоону карасаң, бүт эле тамдар салынып кеткен, деле бир чана ойноп аткан балдарды көрбөйсүң да. Биз бала кезде көчөбүз балага толуп калчу эле да, ар бир үйдө ал учурда бирөөнөн 10 бала чыкса, бирөөнөн 7, бирөөнөн 8 чыкса, аябай көңүлдүү эле да. Оюндун болгон түрүн ойночубуз. Эми азыркы балдар телефондогу болгон оюндун түрүн билсе, биз кубалашмай ойноп, таш тепмей, оромпой, резинка деген бар эле, качма топ деген бар эле. Жайында эн атабыз эшиктин астына кошуналар чыгып, баягы акыркы жаңылыктар менен бөлүшсө, биз ошо ак чөлмөк ойнойт элек. Казаки-разбойники деген бар эле. Чыкса жаныбыз тынч эмес да. Анан үйдүн оокаты, көчөнүн баары үйгө суу киргизип алган, биз анда суу ташычу элек. Ал жерге очередке турчу элек, суу ташканда тоңуп калчу элек. Чыкса бир өзгөчө күндөр да. Анан мага мындай бир шарт берип, жаш кезиңеби, студенттик кезгеби же балалыккабы саякат десе, мен балалыкты ойлонбой туруп тандайт элем да. Ушул чыгармачылык чөйрөдө жүрүп эмнени жоготтуңуз жана ошондо эле эмнени таап алдыңыз? Эми эмнени жоготтум, эчтекенди эле жоготкон жок окшойм. Эми бул маңдайга жазылган нерсе деп эле ойлойм. Эми Кудайга 1000 мертебе ыраазымын, 2 балам барына. Мына 2 балам, 2 канатым өздөрүнөн өздөрү көбөйүп атат. Болгону баягы турмушумда жолдошум жок болбосо, эми адам ар кайсы нерсеге көнөт да. Бул мага көнүмүш болуп калды. Муну жоктобойм деле. Балким полноценный бир үй бүлө түзө албаганым болбосо, ага чынын деле айтайын, өкүнбөйм. Тапкан нерсем эми өзүмдүн кой, ай дегенге карабай тандап алган кесибим. Бул кесипти өзгөчө сүйөм. Ошондуктан аябай канат аласың бул кесиптен. Ошонун аркасы менен иштеп жүрүп, мындай анча-мынча болсо да элдин жакшы каалоо тилек сөздөрүнө ээ болдум. Тамашалап айтып калам, тег 10 кишинин жок дегенде жетөө таанып калды дегендей. Кыргыз эли негизи маданияттуу Элвиста. Маданиятка чоң көңүл бурулбаса дагы, эл өнөр поз адамдарды аябай сыйлашат, ошолордун сыйына ээ болду деген ойдомун да.
Съемка учурунда эсиңизде калган эң бир кызыктуу учур окуялардан айта кетсеңиз. Ушу суроо өтө татаал суроо да магачы. Эми ал жерге барганда театрда мен, например, күндө көрүп, баягы бир тууганыңан, кошунуңан кийинки эле жакындар, бул коллегаларың да. Алар менен күндө көрүшөсүң, билебиз эмне окуялар башынан өткөрүп атканын, анткени күндө барган сайын алардан угасың да. Съемочный күндө болсо ар кайсы театрдан, мисалы, артисттер жолугуп калабыз. Көптөн бери көрүшпөй, бир эле кичинекей шаарда жашайбыз, бирок ошентсе дагы жумушка байланыштуу, шартка байланыштуу көп жолукпай калган күндөрдө анан ошолор менен жакшы сөз айтышып, съемка учурунда мисалы мындай жаса деп задача берет да. Анан артисттерде импровизация деген нерселер көп болот. Анан ошо импровизациянын аркасынан бир күлкүнүчтүү окуялар болот. Анан ушу суроону кайсы гана журналист болосун берет да, анан ошого келгенде эле такалып эле эми жашоомдун баары эле эме негизи күлкү шаңга бөлөнгөнмүн. Анан кыйын да, анан бирок ошондой учурлар көп болот да, жана импровизациянын аркасынан бирөөнү атайын дубль болуп атканда күлдүрөм деп ал күтпөгөн нерселерди жасайсың, анын реакциясын көрүп каткырасың. Ушундай окуялар көп болот. Көңүлүңүз келбей, бир нерсе кылууга дарманыңыз жетпей турганда, туруп иштешиңизге эмне дем күч берет? Бар билесиң да, тигил мисалы, сенден башка бул оокат жасалбаганын билгенден кийин кичине жатам, ойлонуп. Балким эртең эле жасасамбы депчи. Анан эртең күндө башка пландар бар экенин билгенден кийин башотуң менен мунусун эле реттеп коеюнчу деп болуп атып эле, анан ал рет менен аягында тиги генеральный уборка болуп кетет дегендейчи. Адамдар бийиктиктерди багындыра албай жатканына бир гана өзү себепкерби же чөйрөбү? Эми мун тигиндей деп айтсам болот, бирок көбүнчө өзүңөн эле көп нерсе зависит этип калат да. Мисалы, мага мен өзүм негизи жалкоорокмун да. Анан ошо колуман келбейт болуш керек. Дагы деле болсо бизде бир кызыктай эме бар да. Менде деле бар, ошо бул канга сиңип калган, илгери ошентип тарбиялабай эл эмне дейт. Тигинин кызы тигинтиптир дейт. Бизди уят кылба деп эле баягы мындай тартынч артка эметкен бир жайым бар да. Мисалы, моргке окуу жайды атышты эле. Мен үчүн аябай оор турду да, колуман келбейт го, анан өтө албай калсам кантет, анан келбей койсо кантет депчи. Анан башталып кеткенден кийин эми билимим бар, мисалы да. Билимим бар, опыт бар. Жанагындай институт училищеларга сабак бербегенден кийин көп нерсени убакыт өткөн сайын бирөөгө бирдемеңди калтырып кеткин келе берет экен да. Анан ошондо күч алып өзүңдөн болсо эле кетет экен да. Эми көп нерсе жана бийиктик деп атпайсыңбы? Аябай жакшы нерсени жасап кетсең, жаныңда коомуң деле эчтеке кыла албайт да. Ал жакшы нерсе болуп кетсе, учурунда жардам бербесе, албай результатын көргөндө сөзсүз түрдө баары аркага ээрчип жардам берет экен да, түрткү болуп калат. Чоң рахмат. Боз салкын тасмасында кийин баары элдин баары, кыргыз элдин баары таанып калса керек, ошолдо кичинекей үзүндү барбы? Биз деле айылдын маданияттуу бизбиз, жада калса этти бычак вилка менен жейсиң, ошондон кичине үзүндү аткарып кетсеңиз эгер мүмкүн болсо. Эң бир чоң ролдорумдун бири деп коеюн. Эми да бир нерсеге таң калам да. Бизде баягы кичинекей эле роль деп туруп анан сценарийди колуңа карматышпайт да. Эми азыр карматып калышты да. Ал учурда ошондой беле билбейм, анан эмне роль ойнойм, эмне деген сөздөрдү айтам да билбей эле барып калдым да. Анан бардыгынан бир-эки күн сценарийди окуп, сценарийдин баарын деле колумга карматкан жок, өзүмдүн картинамдагы сөздү берди. Анан окуп атканда мындай маани деле берген эмесмин да. Жөн эле ушундай эле экен. Раз сөз оңой эле экен деп анан тигил площадкага чыгып эме кылып атсак, бир 8-9 дубль болуп кетти окшойт да.
Анан баягы биринчи айтканда Асема күлүп туруп алды, андан оператор, анан режиссер, анан тигил бул болуп атып, анан кийин тигил Эрнест Байке айтып атпайбы, биринчи айтканың аябай укмуш болгон, мен эме катачылык кылып коюп турмун, сени биринчи общий план эме крупный план тартканымда болмок депчи. Анан эми ошондой адамдар бар да, өзүн да бир башкалардан мындай жогору сезип, материальный жактан кичине бир-эки адамдан өйдөрөөк болуп калса эле аябай эметип калат го. Ошондой аялдын образын чыгаргамда, эми чынында айтсам, бул айылдын эң эле маданияттуусу бизбиз. Биз жада калса этти бычак вилка менен жейбиз дайыма. Чоң рахмат. Адамдагы эң кымбат бал көңүлдө эшет эмеспи? Калып калган көңүл кайра калына келеби? Мен үчүн келе берет да. Эми көп учурда эмес да. Мен өзүм жанагы эми кечирип койгула, мен 4 жыл Москвада окуп калбадым беле, анан тигил кээ бир сөздөрдү орусча сүйлөйм да. Злопамятный эмесмин, ушунун кыргызчасын эметпей атпайбы. Кээ бир таарыныштар бирөөнүн айткан сөзү менен эле өзүңө келип, ай сен момуткен турбайсыңбы деп эле таарынып, анан ошондон көңүл бузулуп, анан баягы ал сүйлөбөй калып, сен жөнүндө жаман сөздөр айтсам деп көңүлүң калымыш этип, анан кийин кайра жолугбай, кокой мындай болгон турбайбы деген нерселерди кечирем да. Негизи эле мына бир топ жашка чыгып калдым мен, тигил өзүм деле кээде таң калам да, мындай алдыга деле план коесуң, бирок көп учурда мындай бүгүнкү эле жашоо, бүгүн жакшы, балдардын аман эсен турганы, курсагыбыз ток, жумуш жүрүп атканына эме кылып эле көп нерсеге мындай көңүл бурбай коет экенмин да. Анан ай тигил жанагынтип карап кетпеди. Эми караса карасын, мындай анысына вот жашоонун кыска экенин учурунда айтса такыр ишенчү эмес элем. Азыр көз жеткенден кийин андай майда чүйдөгө көп деле көңүл бура бербеш керек экен. Бирөөнүн да көңүлүн оорутпаш керек экен, бирөө да сенин көңүлүңдү оорутпаса экен деп эле жашап калат экенсиң да. Жашоодо кандай принциптерди колдоносуз? Ошону айтып атпайм, мен беспринципиальная женщина. Ошо азыркы эле болгон ошо жанагы эле жакшылык болуп калды да, мындай бир эч кимдин көңүлүн оорутпасак, жакшылык күндөр көп болсо экен, маданиятыбыз соң болсо экен, маданияттан мурун дагы өзүмдүн театрым оңолсо, бир имараттуу болсок, жакшы режиссерлор келсе, бир жакшы образдарды чыгарып, элге да бир кичинекей бир жакшы нерсе тартууласак, өзүм эле эмес, баарыбыз эле ошондой болсок деген эле ойдо болуп калдык. Эми күндөн күнгө эле жашоо кыйындангансып баратат, ошо оңолуп кетсе деп эле анан бир таң калган нерсем эле чет жакка чыгып калабыз да, жана фестиваль болуп калганда эле эмне үчүн булар мындай жашайт, эмне үчүн булардын башчылары акылдуу, эмне үчүн кыргыз эли ушинтип жашай албайт деген бир ойлор келет. Анан ал ойлорго такыр жооп таба албайсың. Анан өзүм саясаттан алысмын, баягы түшүнбөгөн, билбеген нерсеге баш багып, элдерге окшоп жанагы тигил президент жаман десе, ой ооба жаман, анын жаманчыгын бирөөнү ичет дейт, бирөөнү урдайт дейт, анысын көрбөгөндөн кийин Кудайга күнөөкөр да болгуң келбейт. Бирок Кудайдан тилейсиң да бир жакшы жашоо келсе экен депчи. Биз бала кезде коммунизм деген келет, баары бекер болуп калат. Элдер ууру, зомбулук жок болот десе, биз ошого ишенип жашачу элек да. Анан эми азыр негизи болгон сайын, убакыт өткөн сайын эл алдыга жылыш керек да негизи деп ойлойм да. Эми техника алдыга жылып аткандыр, биз адамдык сапатыбыз негедир артка кетип атат. Кандай сезиле берет да. Биз картайган сайын жашара баштадык, жаш болгонго умтула баштадык. Жаштар
улууларды сыйлабай баштады. Улуулар кичилерге акыл айткандан алыс болуп калды. Акыл айтан десе акылы жок. Ушундай заман мен ушуга эле башым ооруй берет да. Чоң рахмат. Жаңы чөйрө менен мамиле курууда кандай нерселерге маани бериш керек? Алар менен оюң бирби, ошолор менен чогуу айтып коет го, бир волнада болушуң керек го дейм. Анткени кээде бир компанияга барып каласың, такыр алар башканы сүйлөйт, например, байлыкты сүйлөйт деп коеюнчу, тигил оокат, өтө кымбат бир нерселерди сүйлөйт. Сен аны түшүнбөйсүң, сен аны көргөн эмессиң, сага кызык эмес да, мисалычы. Анан ушул нерсе эметип да мени. Чүнчүтүп, андан баалуу нерселер бар да, мисалычы. Анан ошондой чөйрөгө мете албайм да. Театрга көрөрмандар келбей жатканда эмне үчүн келбей жатат деп ойлойсуз театрга? Ой, билбейм эмне келбей жатат. Биз мисалы билетибиз 100 сом да, театрынчы. Бирөөгө айтсаң, эмне мынча арзан, демек репертуарыңар ачар дейт да. 200-кө көтөрүп койсоң, эмне үчүн мынча кымбат дейт да. Анан баягы бир учур келген, чынында элде акча жок болуп, айлыктар учурунда тийбей калган, мындайча айтканда нида театры болуп калган элдергечи. Эми азыр барып эле атат го элдерчи. Ал үчүн жакшы чыгармалар, жакшы артисттер, анан эң биринчиден эле артистке бул режиссер керек да. Биз Кыргызстан айрыкча театр жагы ошол жактан аксап атат. Жакшы режиссерлор аз. Ал жакшы режиссерлордун ордулары бар, алар чоң театр. Анан бизге окшогон кичинекей театрларга ошо жакшы режиссерлор жетишпек. Ошо репертуардын жакшысынан эмес го деп ойлоп атам менчи. Мен өзүм болуп өзүмдүн пикир коюм айланайын. Дагы бул эмне дебесин. Жаңыдан чыгармачылык чөйрөгө аралашып келе жаткан адамдарга өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетсеңиз. Ийгилик каалайм баарына. Бул 5 жыл деле бул чоң убакыт. Окуп атканда эле адам сезет да, сезиш керек деп ойлойм да. Мен деле азыр кичинекей мектебиме келгенде мен артист болом, ушу кесип мага аябай жагат, мен мынсыз жашай албайм дегендерге айтам, бул өтө татаал. Мага деле учурунда оңой көрүнчү да. Ошондой телевизорго чыксам, анан жакшынакай кийинип, антип машина тепселе ошонун баары ошонуку экен деп элестетип, анан чыгып эле мынтип койду да депчи, анан көрсө мунун аркасынан чоң эмгек турарын билген жокмун. Айлыгы өтө аз, буга чыдагандар бар, чыдабагандар кетип калат да. Анан эгерде аттанып баарына макулдук болуп, бул чөйрөдөн башка нерсенде жашоосу токтоп кала турган, меники мисалы ошонто берет да. Мен Түз театрын чыштап кетсем эле Түз театр жабылып калчудай боло берет да. Анан эгерде ошондой сезим болсо, ийгилик, анан эмгек. Ошо жакында эле актёрдук чеберчилик окуу борборун түзүптүрсүз. Мүмкүн болсо ошол тууралуу кеңирээк маалымат берип кетсеңиз. Жашы канчадан канчага чейин алат же жашы чектелүү эмеспи? Мунун ачканы меники 3 айга чукулдап баратат. Айтып атпаймынбы жанагынтип, менде дагы мындай чечкиндүүрөөк эмесмин дебедимби, кичине жалпоорокмун, эми анын баары моюн калыш керек. Анда менен чогуу иштегенди баары эле билет дегендей. Анан ушундай ачалы, жана көбүнчө эле мындай курстар көп ачылып кетпедиби? Анан көчөдөн көрүп калабы, жана эмеде интернет байланышы ушу эле ачпайсызбы, сизден окуйт элек, анан сиз мындай актрисасыз деп менин көрөрмандарым дагы мага аябай көп чоң күч кубат берди да. Анан белди бекен болуп ачып көрөйүн дедик. Анан эми ачканда, бысмылда деп ачканда эле мен ойлоп турмун, мен тигил реклама берип койсом эле баягы жоолугу айтып аткандын баары келип эми ушул жерде ызы чуу болуп айланайын. Аны канча группага бөлөм деп атсам,
болгон 2 бала келип окуду. Бирок ошо 2 бала да чоң дем берди да, 2 кыз, мына бирөө Жамал, Алтынай келишти. Булардын өжөрлүгү, бул кесипти сүйгөндүгү мен ассистентим Динара көзгө чоң күч берип, биз ушундай иштеген экенбиз, туруп эле жомок чыгарганга үлгүрбөдүк ба, 2 айдын ичинде мына өзү барып көрүп келди. Эми бул профессиональный деңгээлде болбосо дагы туура жашаганды, туура ошо ишине көз карашын туура кылганды үйрөткөнүмө мен аябай ыраазы болдум да. Анан эми Кудай буйрса мына кийинки эмеде уже көбөйгөндөн көбөйүп, негизи мен мындай бир 16-15тен үйдү алсамбы дегем да, анткени ошол кесипке белин байлап артист болом дегендерге менин чоң жардамым тиет болуш керек деп ачкам да. Анан келип эле жанагындай 5 жаштагы 2 кыз, 10 жаштагы 1 кыз дагы балдар келебиз деп атат. Эми алар эн атасы келип алып, ушу сизден окутсат эле, анан биз сизди телевизордон көрүп, анан мен сизди аябай сыйлайм десе, жок, мен балдарыңарды окута албайм дей албай эле. Эми майда балдар да кирип калды. Эми планымачы, так планда жок эле да. Анан эми умтулуп келебиз деп атса, Шагын Сындырбаев, бул өзүмө да опыт болот. Канча жашайбыз дегендечи, анча-мынча болсо да ушу балдарга жардам берип коеюн дегендер.